Бүгүн сиздерге COVID-19 илдети менен күрөшүүдөгү баштапкы медициналык санитар жардамдын ээлеген орду жана аткарган кызматтары жөнүндө токтоло кетмекчимин. Саламат сактоо тармагында үй бүлөлүк медицина борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ФАПтар бул баштапкы орунду ээлеп турат. Себеби жарандардын дээрлик бардыгы десек да жаңылышпайбыз, көпчүлүгү ошол үй бүлөлүк медицина борборлоруна, өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышат. Ал жерден өзүнө керектүү маалыматтарды алып, кеп кеңештерди алып, ошол кайрылгандардын 80%-ын артыгы ошол деңгээлде, биринчи деңгээлде өзүнүн керектүү маалыматын алып туруп, айыгып сакайып кетишет. Же болбосо ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун көзөмөлүнө турушат. Бул коронавирус илдети менен күрөшүүдө, анын алдын алуу иш-чараларын өткөрүүдө жана андан ары жайылып кетишине бөгөт коюуда биздин үй бүлөлүк медицина борборлорунун дарыгерлери, кызматкерлери ошол менен гана чектелбестен, андан тышкары өздөрүнүн негизги милдеттери болуп жүргөн ошол өнөкөт оорулары менен күрөшүүдө, алдын алууда, эрте аны табууда, кош бойлуу аялдарды кароодо, көзөмөлгө алууда, ымыркайларды кароодо, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам берүүдө байма-бай ошол иштерин, алгыч иштерин кылып келишет. Бул коронавирус илдети, пандемия башталгандан бери негизги жана биринчи жүк ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, алардын ичинде үй бүлөлүк дарыгерлерге көп жүктүү, көп милдетти талап кылды. Себеби ошол жаңы башталган 2020 жылдын март айынан, февраль айынан баштап чет мамлекеттен эпидемиологиялык курч абалда турган, эпидемиологиялык жайы начар абалда турган мамлекеттен келген жарандарды көзөмөлгө алуу, аларга байкоо жүргүзүү, аларга кандай карантиндин шартын, эрежесин, талабын кантип өткөрүш керек, жана бул деги эле коронавирус илдети боюнча элдерге белгисиз болгон маалыматтарды, алардын биринчи белгилери кандай түрдө өтөт, канчалык деңгээлде коркунучтуу экенин, кантип алдын ала сактаныш керек экенин ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда демек баштапкы медициналык санитар жардам көрсөтүү деңгээлде жүрүп жатты. Баштапкы медициналык жардамды көрсөтүү ошол биздин тез жардам кызматы менен бирдикте чогуу өткөрүлдү. Эгерде ошондой өткөрүш үчүн эң биринчилерден болуп изоляторлор түзүлүп, блокпосттор шаарда түзүлүп келгендерди, андан кийин ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда фильтрлер, андан тышкары обсерваторлор, бул бүт бардык байма-бай жүрүп жатты. Биздин ошо калк арасындагы массалык маалымат каражаты аркылуу түшүнүк иштерин баарын өткөрүү, кандай жабык жайларда, коомдук жайларда, элдер көпчүлүк топтолгон жайларда кантип сактаныш керек, кантип кооптуу бөлөк жандагы жарандарга жуктурбаш керек деген көп иштер жүрүп жатты. Бирден бир жаңы ачылган ошол коронавирус илдетине каршы биздин кызматыбыз бул 118 ыкчам линиясы болду. Бул 118 ыкчам линиясы эң башында эле түзүлүп, буга ПРОН проектинин жардамы менен, Фонд Сорос Кыргызстандын күчү менен, Бишкек мэриясынын жардамы менен, Бишкек саламат сактоо уюмунун башкармалыгы жардамы менен ар бир жерлерде уюштурулду. Андан тышкары, андан кийинки убактарда ошо региондорго жайылтылып, бүт Кыргызстандын баарында 118 ыкчам линиясы иштеп жатты. Бул 118 ыкчам линиясына атайын даярдалган адистер, бул жарандардын көптөгөн, түмөндөгөн суроолоруна жооп берүү, ошолорго жардам берүү. Ал жерде бул бизге карайт, биздин район, биздин жаран деген түшүнүк болгон жок. Ким кайсы жерден болсо дагы ошол учурда кара туман каптаган июль айларында элдердин тынчсыздануусу, коркунучу, карайлап кимден жардам сураарын билбей турганда ошол 118 ыкчам линиясы көп иштерди алгылыктуу алып барып, андан кийин ошол өздөрүнүн кеп кеңешин берип, ошо өздөрү караган аймактагы дарыгерлерге чейин эгерде муктаж болсо мобилдик бригадаларга өткөрүп берип жатышты. Эгерде ахвалы начар болуп оорулуп баратса, тез жардамды уюштуруп, ошонун баары 118 ыкчам линиясы аркылуу бүтүп турду.
Бардыгы ошол бөгөт коюуда чоң ролду баарыңыздарга белгилүү болгондой март айынан баштап 2020 жылы мобилдик бригадалар иштеп баштады. Себеби биздин тез жардам кызматы эч кандай бардыгын камтыганга, бардыгына жетишип жардам бергенге мүмкүнчүлүгү жок эле. Мобилдик бригаданын курамына дарыгер, медициналык айым жана айдоочу болуп бириктирилген. Медициналык лаборанттар да болду. Мобилдик бригаданын милдетине бул ошол кара туман июль айында эң көп телефон чалуулар Бишкек шаары боюнча 108.054 телефон чалуу катталган. Ошонун 20%-дан ашыгы 30%-га жакыны мобилдик бригадалар менен тейленди. Мобилдик бригадалар барып, оорулуунун ал акыбалын сурамжылап, оорусу акыбалы кандай экен, жеңилби, белгиси барбы, же орто формада өтүп атабы. Эгерде оор болуп кала турган болсо, анда тез жардам чакырууга ыңгайлуу шарт түзүп, өздөрү кошо жада калса стационарга жаткырууга чейин жардам берип жатышты. Мобилдик бригадандан тышкары ошол оорулуунун жанында, айланасында кимдер бар, ал кайсы жерден ооруп калды, кызмат учурундабы, же үйдөн элеби, же белгисизби, ошол эпидемиологиялык сурамжылоо жүргүзүп, ошого кошулуп калган, ошол жугузуп алды деген мүмкүн жугузуп алды деген коркунучу бар контактныйларды таап, алардын баарына үй бүлөлүк карантин режимин түзүп, 14 күн ичинде эч жака чыкпаш керек, башкаларга жугузбаш керек, кантип өзүн алып жүрүш керек деген мобилдик бригада ошондой биринчи түшүнүк иштерин жүргүзүп, андан кийин мобилдик бригада өзү үй бүлөлүк дарыгерлерге өткөрүп берип жатты. Үй бүлөлүк дарыгерлер болсо онлайн сервис режиминде иштешип, күндөн күн сайын байма-бай телефон чалуулар менен оорулуунун ал жайын, акыбалын сурап, кандай болуп жатканын, кеп кеңешин берип, ошо кандай дарыланыш керек, кийинки чыккан баягы клиникалык руководство, клиническое руководство деп коебуз. Ошол 5-версиясын, андан мурун 4-версиясы болду. Ошол боюнча алгоритмге тууралап, ошол оорулуунун өзүн кантип үйдөн өзүнчө оолактаныш керек, кандай шартта жатыш керек, жанында карантинде болгон контактныйлар кандай акыбалда, мамиледе болуш керек, ошого чейин үй бүлөлүк борборлор, үй бүлөлүк дарыгерлер өздөрүнүн жардамын, кеп кеңешин берип турушту. Мобилдик бригадагаларга болсо бул маалымат 118 ыкчам линиясы аркылуу, ошол үй бүлөлүк медицина борборунун регистраторлору аркылуу, андан тышкары Бишкек шаарында ишеним телефондору тынбай күнү-түнү иштеп жатты. Бул күнү-түнү иштеп жаткан ишеним телефондоруна уже өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлерине, үй бүлөлүк медицина борборлоруна телефон чалуу менен ошол аркылуу маалымат жетип турду. Андан кийин бизге чоң жардам ошол медициналык кызматкерлер менен чогуу чараң иш алып барган бул жергиликтүү муниципалдык башкармалыгы, биздин өзүн өзү башкаруу системасы, мэрия көп өздөрүнүн жардамын берип, ошол чогуу четтеги аймактарда, мисалы үчүн жаңы конуштарда МТУнун ошо адистери, алар дагы үймөй кыдырып, өздөрүнүн түшүндүрүштерин чогуу ошо медициналык кызматкерлер менен жүргүзүп жатышты. Ошол эле учурда биздин үй бүлөлүк дарыгерлер өздөрүнүн милдетин түздөн түз аткарышып, ал жалаң эле ковид илдетине каршы эмес, башка дагы алдын алуу жолдорун, бөгөт кою жолдорун колдон келишинче өздөрүнүн иштерин кылып турушту. Ошол 118 линиясы, ыкчам линиясы азыр дагы иштеп жатат. 3 сменде 7 сааттан атайын даярдалган адистер бүт толук маалымат берип, күнү-түнү иштеп турушат. Эми дагы бул биздин баштапкы медициналык жардамдын эң чоң милдети бул элди эмдөө. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, бул эмдөө өзү өтө натыйжалуу, ошол вирус менен күрөшүүдө чоң пайда бере турган, ошону жардам бере турган, бирден бир кепил бола турган жолдордун бири. Эмдөөгө айтмакчы, бизде өзү улуттук календар бар, атайын түзүлгөн 13 ушундай жугуштуу ооруларга каршы эмдөө жүргүзүлүп турат, ымыркай кезинен баштап. Ошол эмдөөгө
эмдөөнүн жардамы менен эмдөө жүргүзүлгөн үчүн, мисалы үчүн биздин мамлекет шал оорусунан кутулган. Мисалы үчүн 14-15 жылдары бизде аябай чоң кызамык оорунун вспышкасы болду. Ошондо дагы массалык эмдөөлөр уюштурулуп, ошол баштапкы медициналык жардам аркылуу аны дагы токтотууга жакшынакай шарт түзүлүп, азыркы учурда баягы биринчи серине болбосо, ошол жылдагыдай ошол вакцинация эмдөө жүргүзүлгөн үчүн жакшы жыйынтык алдык. Эми азыркы эң бир көйгөйлүү, эң бир көңүлдүн чордонунда турган бул ошол коронавирус илдетине карата эмдөө иштери жүргүзүлүп башталды. Бул 29 мартта 2021 жылы биринчиден болуп ошол Кытай Эл Республикасынын Sinopharm вакцинасы келип түшкөн. Азыркы учурда Sinopharmдын биринчи дозасын уже 100 000 деген кишилер алып бүтүштү. Бишкек шаары боюнча уже бүт вакциналардан 18%, 20%га жакын уже биринчи дозасын алып бүттү, 12% экинчи дозасын алып бүттү. Эми мындан ары бул иш дагы активдүү улантылып жатат. Спутник боюнча дагы бүткөн. Азыр болсо AstraZeneca британский вакцина келип азыр элдер алууда, дагы жаңы вакцинанын келиши күтүлүүдө. Бул вакцинаны баарыңыздар алып кетишиңиздерди өтүнөт элем, суранат элем. Себеби вакцина бул өзү кичине баягы жансыздандырылган вирус, ошол организм менен таанышып, организмге пайда болуп, өзү ошого каршы туруштук бере турган иммунитетти, антителалар иштеп чыгат. Накта вирус өзү келгенде организм аны менен күрөшкөнгө жеңил болот. Эгерде келип калса, жеңип кеткенге сөзсүз жакшы жагдай түзүлөт. Ошон үчүн вакцинациянын азыр дагы улантылып жатат. Азыр уже экинчи этап, үчүнчү этап. Ошол жылдын аягына чейин биздин милдетибиз калкыбызда 70% алып бүтүп, бир ошол коллективный жалпы жамааттык иммунитет түзүү бирден бир биздин маселебиз болуп саналат. Андан тышкары азыр ошо былтыртан бери көп жарандарыбыз ооруп кеткенден кийин азыр бизде жаңы оорунун постковидный синдром деп коет, ошо ковидтен ооругандардын ошонун артында калган заласы, запкысы, ошондой бир оорулар пайда болду. Ал дагы ошо биздин баштапкы медициналык жардам көрсөтүүчү үй бүлөлүк медицина борборлорунда өтүп жатат, жүргүзүлүп жатат. Сөзсүз реабилитация керек, психологиялык жардам керек. Ошол активдүү күрөшүп, физиолечениялар менен, укалоо кабинеттери аркылуу психолог адистердин жардамын алып турушуңуздарды өтүнөм. Рахмат.